Өлкөдө болуп жаткан кырдаалга байланыштуу Ош шаарында көптөгөн мекеме ишканалар жабылган. Бирок шаардын тазалыгы үчүн Ош тазалык ишканасы күнү түнү күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Кооптуу жагдайда кызматкерлер иштеп жаткандыгы үчүн атайын сыйакы төлөнүп, медициналык каражаттар менен камсыз болууда. Салыштырмалуу шаардыктар үйдө болгондуктан таштандыда көп чыгып жатат. Ош тазалык ишканасында 500гө жакын кызматкер эмгектенет. Өзгөчө кырдаалга байланыштуу кызматкерлердин саны кыскартылган. Карантиндик убакта тазалык биринчи кезекте болгондуктан 186 кызматкер күнү түнү иштеп жатат. Алардын коопсуздугу жана камкордугу үчүн атайын жеңилдиктер каралып, мүмкүнчүлүккө жараша шарт түзүлүүдө. Азыркы күндө АУПты жана бухгалтерияларды жана контролерлорду кыскарттык. Азыр биз күнү түнү иштеп аткан бул жолдо шыпыруучулар жана жүктөөчүлөрбүз. Боло жетип келатат, күнүнө 500 миңге чейин маска кетет биздин жумушчуларга. Андан дагы кээ бирки демөөрчүлөрүбүз да маска таштап кетишип атышат 200-300дөн. Бирок ошол колгап, медицинский маскалар Кудайга шүгүр жетиштүү болуп атат. Андан дагы азыр дагы демөөрчүлөр дагы беребиз деген ниетте келип атышат. Алар да күнү ушундай колдоо көрсөтүп атышат. Абдумалик Боронбаев 10 жылдан бери аталган ишканада айдоочу болуп эмгектенип келе жатат. Күн-түн дебей жумушка чыккан айдоочу өзгөчө абал киргизилген күндөн тартып тынымсыз иштеп калган. Тургундардын баардыгы үйдө болгондуктан таштандыда көп чыгып жаткандыгын билдирет. Ал эми жагдайга карабай иштегендиги мекенге кошкон салымым деп эсептейт. Эртең менен 3-4 чыгабыз. Иш бүтүшүнө карап кетебиз. Кээде эрте бүтөт, кээде кеч бүтөт. Ол жакта бул жакта жүргөн болсо азыр баардыгы үйүндө отурган үчүн кыскасы мурунка караганда шаардын өзүндө көп точкаларда мусорлор көп чыгып атат мурдага караганда. Мурун бир жолу күнүнө бир жолу алынган жерлер кээде 2 жолу алынып калат. Черезден алынган жерлер күнүгө алынып калат. Ушундай нерселер болуп атат. Колдон келишинче аракет кылып иштеп атабыз. Кудай сактасын. Ушул не дейсем, тынчылык аманчылык болсун, ушул вирусту көптөп жеңели бардыгыбыз. Ушул шаардыктар үчүн бардыгыбыз биргеликте кызмат кылып берели. Бул дагы күн өтөт, Кудай буйрса. Бул дагы Алла Тааланын бир сыноосу. Бул дагы күн өтөт. Жакшы күндөр келет. Кудай буйрса. Бардыгыбыз ошентип ниет кылалы. Көрсөтүлүп жаткан жеңилдиктердин катарында Ош шаарынын вице-мэри Асылбек Топчубаев ишкерлер тарабынан келген бет каптарды тапшырып, тынымсыз шаар үчүн кызмат кылып жаткандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Жергиликтүү бийлик кошумча каражат дагы төлөп, тамак ашына камкордук кылаарын айтты. Андыктан бардык колдоолорду биз көрсөтүп турабыз бул мекеме ишканага. Бүгүнкү күндө ошол дөмөрчүлөрдөн маскалар келген, ошолорду алып келип бердик, буларга бекер таркатып бердик. Мындан кийин ошол ун маселеси боюнча дагы өткөндө маселесин чечип бергенбиз. Кудай буйрса, ушул ситуациядан чыкканга чейин ушул Ош тазалык кызматкерлери менен сүйлөштүк. Ушу күчөтүлгөн тартипте шаардын тазалыгына жакшы мамиледе, ушундай демилгеде иш алып барабыз деп сөздөрүн беришти. Сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө азыр ушул Ош тазалыкка мен сөз берип кеттим. Ушул бүгүнкү күндө ошо өзгөчө кырдаалда иштеп аткан кызматкерлерге айлык маянасына сөзсүз түрдө биз кошуп беребиз. Иштеп жаткан кызматкерлер санитардык посттордон тоскоолдуксуз өтүп жатат. Айдоочулар таң эрте жумушка чыккандыктан коменданттык саатта алардын жумуш убактысы каралган. Ал эми тазалоочу жана жүктөөчүлөр саат 7ден тартып иштөөдө. Таштандыларды чыгаруу үчүн 77 атайын автоунаа мөөнөт менен ташып жатат. Бардык ошол өзгөчө абал киргизилгендеги бардык талаптарды биз гараждын ичинде сактап атабыз. Ошол эртең менен келгенде бүт айдоочуларды, жумушчулардын бардыгын ошо хлорлорубуз бар, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, бочкада атайын ошо хлорлор менен метип тазалап, дезинфекцияларды жүргүзүп техникаларга. Анан мына өзүңүздөр көрүп тургандай бардык жумушчуларыбызды ошол бет кап менен утуру камсыздап туруп атабыз да, тез алмаштырыпчы. Шаарда айланып келсеңиздер болсоңуздар керек, шаар таптаза болуп турат. Ушул бул да болсо биздин ушул ишкананын эмгекчилеринин өтө кошуп аткан чоң баягы жөрөлгөсү. Өзгөчө абалга байланыштуу бүгүндөн тартып өлкөнүн аймагындагы соода түйүндөрдүн иштөө убактысы өзгөртүлдү. Алар таңкы саат 7ден кечки саат 6га чейин гана иштейт. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, жаңылыктар.
Бизде ош тазалык ишканасында бар жогу тазалыкта 500ге жакын жумушчубуз бар. Анын бир где-то 20-30%ын кыскартууга туура көрдүк. Себеби азыркы күндө алыптты жана бухгалтерияларды жана контролерлорду кыскарттык. Азыр биз күнү түнү иштеп аткан бул жолдо шыпыруучулар жана жүктөөчүлөрбүз. Себеби биз азыр ушул жерде айтып кетчүбүз, элдер шаарда 500 000 калкы бар элибиз азыр бар жогу толук кандуу үйдө. Себеби үйдө болгондуктан таштанды аябай көп чыгып атат. Аны да биз ушул жумушчуларыбыз ошол өзүнүн жашоосун тобокелдикке салып, ушу күнү түнү ушул шаар үчүн, шаардын тазалыгы үчүн деп иштеп келип атышат. Мен дагы өзүм ушул өзүм атыман жана өзүм тазалыктын жетекчиси катары ушу жумушчуларыма чоң рахмат айтат элем. Мына бир жумага болуп калды. Ушул тобокелге салып чоң эжелерибиз, агаларыбыз, аталарыбыз күнү түнү 24 саат бою иштеп атышат. Ушул элдерге дагы айтып кетет элек, ушуга дагы ушудан пайдаланып, сиздер да көчөгө чыкпаңыздар, биз шаарды тазалап берип турабыз. Анан маска же баягы перчатки тарабынан мындай бир айрым колдоолор болуп атабы? Албетте, өзүбүз тазалык ишканасы буга чейин 2 жума мурун даярдык көргөн элек. 4-5 000 маска алып жумушчуларыбызга ошол жетиштүү жетип келип атат. Күнүнө 500 000ге чейин маска кетет биздин жумушчуларга. Андан дагы кээ бирки демөөрчүлөрүбүз да маска таштап кетишип атышат 200-300дөн. Бирок ошол колгап, медицинский маскалар Кудайга шүгүр жетиштүү болуп атат. Андан дагы азыр дагы демөөрчүлөр дагы беребиз деген ниетте келип атышат. Алар да күнүгө ушундай колдоо көрсөтүп атышат. Эми албетте ош тазалык ишканасы биринчиден билесиздер, тазалыкта, ошто тазалыкты иштеп атканда биздин тобокелге салып иштеп атышат. Аябай кыйын иш. Себеби азыр көрүп атасыздар, бул аябай инфекционный, аябай колдон колго жуга турган оорулар болгондуктан кээ бирки адамдарыбыз иштебейбиз деп баш тартты. Алар деле бар. Себеби көрүп атасыздар, бизде көбү жашы улгайгандар, көпчүлүгү бизде 50 жаштан өткөндөр бизде иштейт, пенсионерлер иштейт. Кээ бирки пенсионерлерди жашы улгап калгандарды уже ушундай демал ошол акысыз мөөнөткө чыгардык. Себеби азыр алар дагы көбүнчө ушул оору ушу жаш өткөндөргө тез жугат дегенге байланыштуу биз ошол пенсионерлерди убактылуу чыгарып турдук. Андан сырткары дагы жумушчуларыбыз мына көрүп атасыздар, шаарда тазалыгын биринчи ирет тазалап кетип атышат. Эч кандай койгон талаптары деле жок да. Биз тазалык ишканасында азыр эч кандай талаптар жок. Ошол мен айттым, ошол ишканама ыраазычылык билдирип кетем. Себеби шаар үчүн тазалап атат. Эч кандай претензия коюп же мындай деп айткан жок. Мен тазалык ишканасы дагы өзүбүз дагы столойлорубузду күнү түнү иштетип атабыз. Бул жакта столойлорубуз бар. Ушул кам көрүп, бар жок кандай кемчиликтер болсо жеткизип берүүгө аракет кылабыз. Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар киргенден бери Ош шаарына, Ош шаарында кызмат көрсөткөн көптөгөн мекеме ишканалар жабылды. Бирок ошол эле учурда шаардык чарба тармагында бизде Ош тазалык жашылдандыруу комбинаты бүгүнкү күндө күчөтүлгөн тартипте иштеп атат. Мына көрүп атасыздар, шаарда жашоо тиричилик уланып атат. Ошол эле учурда ошол жашоо турмуштан чыккан калдыктар чыгып атат. Аны сөзсүз түрдө күнүгө биз алып чыгып турбасак, бүгүнкү күндө акыбал оор болушу мүмкүн. Ошондуктан мына бүгүн Ош тазалык ишканасына келип, ушул мекеме ишкананын кызматкерлерине Ош шаарынын мэриясынын атынан, Ош шаарынын мэрин Талабек Насырбековичтин атынан ыраазычылык билдирип кетип атабыз. Ушуларга рахмат. Ушундай оор күндө ушул ишин таштап кетпестен, ушундай маянасы аздыгына карабай бүгүнкү күндө ушул кызмат көрсөтүп атат. Андыктан бардык колдоолорду биз көрсөтүп турабыз бул мекеме ишканага. Бүгүнкү күндө ошол дөмөрчүлөрдөн маскалар келген, ошолорду алып келип бердик, буларга бекер таркатып бердик. Мындан кийин ошол ун маселеси боюнча дагы өткөндө маселесин чечип бергенбиз. Кудай буйруса,
ушул ситуациядан чыкканга чейин ушул ош тазалык кызматкерлери менен сүйлөштүк. Ушу күчөтүлгөн тартипте шаардын тазалыгына